Кече Жогорку Кеңештин депутаттары өкмөт башчы Сапар Исаковдун катышуусунда Бишкек жылуулук энергия борборундагы аварияга байланыштуу маселени талкууга алышты. Жыйында депутат Дастан Бекешев суроолор жылуулук энергия борборунан тышкары өтүп кеткенин айтып, ар бир фракциядан 2 депутат суроо берип, калган эл өкүлдөрүнүн суроо берүүсүнө чектөө киргизүү боюнча сунуш берди. Ага анын фракциялашы Рыскелди Момбеков жооп кайтарды. Ушундайыңарды токтотпойсуңарбы, дүжүрлөр? Кошоматыңарды башка жерден айтпайсыңарбы? 6 күн Бишкектин эли үшүп, күтүп отурду. Бүгүн эмнени айтат экен? Ким күнөөлүү экен? Эмнени угабыз деп. Bir gün çıdaba kaçıp atasыңар. Же өзүңөр сыйлап алсаңар болду. Мында Сапар Жумакатов бизди шашып атабы? Же качып атабы? Ким шаштырып атат силерди? Шашсаңар баргыла, жылуу кабинетиңерге отургула. Элдин баары күтүп атат. Күнөө кимден кетти? Кемчилик кимден кетти? Ким кетет экен? Ким ала салат экен? Ким дала чабат экен деп. Бишкектин баардыгы жылуу одеялдарга оронуп азыр көрүп отурат. Пирамида бизди. Атырып баштайсыңар ушундайыңарды. Чектеп койбоюк бара кийин. Токтотпоюкпу деп. Токтоткула дежурлөңөрдү. Эки депутат ортосунда кайым айтышуу жүрүп, Дастан Бекешев Момбековдун сөзүнө жооп кайтарды. Бул жерде дежурный депутаттар жок го менин оюмча. Рыскелди Бекеш. Керек учурда сиз дежурный катары чуркап жүрөсүз, ачык элечи. Анан урматтуу Дастанбек Арчизбекович. Тада тесттен тышкары суроолор болсо, анда чекти коюш керек да. Момбеков Бекешевка жооп кылууга аракет кылды. Бирок төрага ага микрофон берген жок. Ал эми Бекешевдин сунушу эске алынган жок.